Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Саламатсызбы, Мирлан мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүнкү биздин алгачкы темабыз башка саясатчыларга берилгендей эле өлкөдөгү саясий абал. Бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга ушул эл өкүлү катары кандай маани жообузду өзүңүздүн пикириңизди айта аласыз? Чоң рахмат, саламатсызбы? Чоң рахмат сиздерге ушул бүгүнкү студияга чакырып пикир алышуу максатында. Эми бүгүнкү саясий кырдаал, акыбал баарыбызга маалым. 5 октябрдан кийинки түзүлгөн саясий кырдаал мына ушундай бүгүн кандай десем, акыбалыбызга баарыбыз маалым болгондой, жогорку кеңеш дагы өзүнүн ыйгарым укуктарын өзгөчө кырдаал убагында өткөрүп жатат, отурумдар болуп атат. Албетте бүгүнкү премьер-министр, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нуркожоевичтин тегерегиндеги ар кандай талкуулар, сөздөр, конституциялык реформа деги эле ушул бүгүнкү түзүлгөн кырдаал келечекте кандай багытка алып барат. Бүгүн экономикалык акыбалыбыз, бүгүн саясий акыбалыбыз, бүгүн социалдык акыбалыбыз тилекке каршы бешене жылыта турган мезгилде эмеспиз. Экономикабыз дефицит бүгүн 37 миллиард сом чапып турат. Ошол эле өкмөт, Садыр Нуркожоевич баш болгон өкмөттү жогорку кеңеш бекитип берди, антын алдык. Бир топ мындайча айтканда милдетти мойнуна алды. Социалдык дагы, саясий дагы, ошонун катарында келечекте боло турган президенттик шайлоо, парламенттик шайлоо, ошонун баардыгы бир мезгилде мындайча айтканда ошол команданын, ошол Садыр Нуркожоевичтин парламенттин мындайча айтканда мойнуна жүктөлдү. Андан аркысы ошол бүгүнкү күндө убактылуу шайланган милдетин аткаруучу бүгүнкү күндө ошол Садыр Нуркожоевич бүгүнкү биздин иштеп жаткан депутаттар менен эсептешип, пикир алмашып, же болбосо бир кеңештерин угуп жатабы, же ал киши кандай чечим кабыл алса, биздин бүгүнкү иштеп жаткан жогорку кеңештин өкүлдөрү, депутаттар, ал киши кандай айтса ошого эле макулдугуңарды берип коюп отурасыздарбы? Анын арасында бир аз басмырлоо дагы болуп жатат, талап болуп жатат. Каалайсыңарбы ушуга деген макул дейсиңер деген дагы ойлор айтылып жатат. Бул боюнча сиздин пикириңиз? Жок, мен кандайдыр бир басмырлоо болуп жатат дегенде мен алысмын. Албетте бүгүнкү күндө легитимдүү бирден бир бийлик бутагы органы бул мыйзам чыгаруучу орган парламент. Демек бүгүнкү өкмөт каалайбы каалабайбы, ал парламент менен мындай пикир алышып, диалог болуп, мына ушундай жумуш кетиш керек. Ошондой таризди жумуш болуп жатат. Албетте бул эми саясий маселелер болгон учурда талаш тартышта сөзсүз болот. Ал маселелер фракция лидерлеринин тегерегинде, төраганын тегерегинде мындай кеңешип, анан кийин жалпы парламенттин кароосуна чыгып жатат. Парламент дагы өзүнүн табияты, өзүнүн мыйзамдык ыйгарым укуктары бар. Ошонго ылайык жумушун алып барат. Парламентте 120 депутат, 6 фракция, ар кандай ой пикирлер болот, талаш тартыштар болот. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Талаш тартыштан тактык жаралат демекчи, албетте мындай талаш тартыштар болуп жатты, болуп жатат десем дагы болот. Бүгүнкү күндө эң негизгиси биз 6 чакырылыштын депутаттары, парламент ушу 5 октябрдан кийинки кырдаалды мыйзамдык талаак алып келүүнүн аракетинде болду. Негизги максат ошол. Негизги максат ошол болду. Мына өзүңүз эсиңизде болсо, 6 октябрда болгон отурум, кезексиз жыйын Достук мейманканасындагы, 10 октябрда болгон отурум мамлекеттик резиденциядагы, ушунун баардыгы акырындап коомдогу температураны түшүрүп, укуктук талаак алып келүүгө багыт берип жатты. Бүгүн Кудай буйруса легитимдүү өкмөт бар, легитимдүү парламент бар, легитимдүү ошо президенттин ыйгарым укугун аткаруучу мындай айтканда Садыр Нуркожоевич бар деген. Ошондуктан бул жагынан бул нерселер албетте жөнөкөй келген жок да. Талаштар сөзсүз болду. Бир бөлүк башка жерде жыйын алмосо, бир бөлүгү
өзүнчө пикирлер болду. Мунун жыйынтыгында бир макулдашылган консенсуска келип, азыр мындайча айтканда баардыгыбыз консолидация болуп биздин бүгүнкү кырдаалды жөнгө салуу, ошол эле босогобузда кетпей турган эл арасында жүргөн ковид, коронавирус, экономика, социалдык маселелер, эртеңки бюджет, тышкы карыз, бүт мына ошол толгондогу маселелердин тегерегинде иш аракетибиз болуп атат. Күн тартибинде дагы ыкчам кабыл ала турган маселелер каралып жатат бүгүн. Ишкерлерге кандайдыр бир жеңилдик берүү боюнча, батыраак мындай ыкчам экономикага бир таасир бере турган мыйзам долбоорлорун кароо, кандайдыр бир ратификацияларды батыраак кабыл алып берүү, мына ошонун тегерегинде аракеттер болуп жатат бүгүн. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.